ушуну уюштурган жигиттерге, кыз келиндерге рахмат. Кудайым ушу Кыргызстанга умат келе берсин, куюлуштуруп бере берсин. Шуну уюштургандар 90-80ге кирген болсун, жүздү берсин, жүздү берген рызкыны кошо берсин. Ушуну уюштурган ушул демөөрчүлөргө мен аябай ыраазымын. Ушундай жакты дайыма кылып жүрө берсин. Элдин батасын алып жүрө берсин ушул жаштар. Рамазан чатыр долбоорунун 9-күнү Айгүл Гүлү бирикмесине катталган аз камсыз болгон жардамга муктаж үй бүлөлөр коноктолуп, ооз ачуусун атагысы келбеген бир тууганыбыздын эсебинен өткөрүлдү. Белгилүү алып баруучу Тамада Кубат Кабанычбеков жыл сайын Рамазан чатыры долбооруна өз салымын кошуп келет. Бул иретте ал ифтарды жогорку деңгээлде алып барып келди. Мамлекет кылбай атат деп бизде жатып алган болбойт. Ошол биздин байке жекелерибизге ошо Умма журналына чоң рахмат ушундай кылып жатканына. Биз жөн эле кичинекей кылган салымыбыз колдон келишинче. Мүмкүнчүлүк болсо мындан да көбүрөөк кылганга аракет кылыш керек. Жалпы инсандарга, жалпы ушуну көрүп жаткан биздин мусулмандарга кайрылат элек, колдон келишинче. Негизи колдон келишинче десе элдер ойлойт, мен бай эмесмин, мен кылган муктаж эмесмин деп. Садака кылыш үчүн сөзсүз түрдө бай болуштун кереги жок. Жан дүйнөң бай болсо, мен оюмча ошол жетиштүү. Ал эми таланттуу ырчы Азат Райымбердиев апаларга ыр арнап, аларга жагымдуу маанай тартуулады. Белгилүү актер, шоумен Актан Рыскелдиев долбоорубузду колдоп келип, конокторду кубандырды. Аябай терең мааниде, аябай үлгүлүү нерсе деп ойлойм да. Ошончуктан баарыңыздарды чакырам. Колунда барлар мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ушундай ифтарга чакырып, муктаж болгон адамдарды чакырып соовун алыңыздар. Умма журналы 2016 жылдан бери келатканына караганда бул көпкө чейин созула турган долбоор. Демек, мамлекетке жардам катары себептеген негизи мамлекет жардам бериш керек. Бирок мамлекетти карап отурбай, Умма журналы ушундай көптөгөн адамдарды, мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугу чектелген адамдарды чогултуп, оозун ачтырып, алардын жүздөрүнө жылмаюу тартуулап, бул аябай сонун нерсе. Колдон келишинче 5 сом болобу, 20 сом болобу, 1 сом болобу, анткени розада ушундай экен, ар бир күнү жок дегенде 1 сом болсо дагы садака берсин керек. Садака ол болсо алдыдагы балелердин баарынан сактайт. Рамазан чатыры долбоору 8 жылдан бери элдин колдоосу менен ишке ашып келет. Бул жолу кайрымдуу катталуучубуз дасторконго койгонго суу сундук жана банан, ал эми Нурза дайым конокторго таттууларды жасап келди. Долбоорго жардам көрсөтүп, муктаж бир туугандарыбызды кубандырган ар бир инсанга Аллах ыраазы болсун. Сиз да кайрымдуулукка өз салымыңызды кошуңуз.